3 бөлүм. Анан ага кайненеси Наами мындай деди: "Кызым, өзүңө жакшы болуш үчүн баш баана тапсаң кантет? Сен кызматчы аялдар менен болгон Буз биздин тууганыбыз. Ал ушул түнү кырманда арпа сапырат. Жуунуп, жыпар жыттуу май сүйкөнүп, жакшы кийимиңди кийип кырманга бар. Ал жеп ичип бүткөнчө көзүнө көрүнбө. Ал уктаганы жатканда кайсы жерге жатканын бил да, барып бут жагын ачып жатып ал. Ал сага эмне кылууну айтат." Рут ага: "Мен сенин айтканыңдын баарын кылам" деп жооп берди. Рут кырманга барып, кайненеси айткандай кылды. Буз ичип жеп, көңүлүн көтөргөндөн кийин үймөктүн жанына барып жатты. Ошондо Рут акырын келип, анын бут жагын ачып жатып алды. Түн ортосунда ал чочуп ойгонуп, ордунан туруп караса, бут жагында бир аял жатыптыр. Ошондо Буз андан: "Сен кимсиң?" деп сурады. Рут ага: "Мен сенин күңүң Рутмун. Күңүңө канатыңды жай, анткени сен туугансың" деди. Буз мындай деди: "Теңир сага батасын берсин, кызым. Сен жакырлар менен байлардын арасынан жаш адам издеген жоксуң. Бул кылганың мурунку ишиңден да жакшы болду. Ошондуктан коркпо, кызым. Сен айткандын баарын жасайм. Анткени менин шаарымдагы элдин баары сенин жакшы аял экениңди билет. Менин тууган экеним ырас, бирок менден да жакын тууганың бар. Бул түнү ушул жерде түнө. Эртең эле эгерде ал тууган сени кабыл алса, анда жакшы болот. Кабыл алсын. Эгерде ал сени кабыл алгысы келбесе, анда мен өзүм кабыл алам. Теңир тирүү, таң атканга чейин жата тур." Ошентип ал таң атканга чейин анын бут жагында жатты. Анан ал бири-биринин өңүн ажырата алган убакка чейин эле туруп кетти. Буз: "Кырманга аял келгенин билишпесин" деди. Анан Рутка: "Үстүңдөгү сырт кийимиңди бер, аны кармап тур" деди. Ал кармап турду. Ошондо Буз ага 6 ченем арпа өлчөп ийнине салып берди. Өзү шаарга кетти. Рут болсо кайненесине келди. Кайненеси: "Эмне болдуң, кызым?" деп сурады. Рут ага Буздун эмне кылганынын баардыгын айтып берди. Анан ал мага бул 6 ченем арпаны берип, "Кайненеңе куру кол барба" деп айтты деди. Кайненеси: "Иш эмне менен бүтөрүн билгиче күтө тур, кызым. Анткени ал киши ишти бүгүн бүтүрмөйүнчө жай албайт" деди. 4 бөлүм. Буз шаар дарбазасынын алдына барып отурду. Ошол учурда анын жанынан өзү айткан тууганы өтүп бара жаткан эле. Буз ага: "Бери кел, бул жерге отур" деди. Ал келип отурду. Буз шаар аксакалдарынан 10 кишини чакырып алып, аларга "Бул жерге отургула" деди. Алар отурушту. Ошондо Буз жакын тууганына: "Маап талааларынан кайтып келген Наами биздин тууганыбыз Элимелекке таандык жердин бир бөлүгүн сатып жатат. Сенин кулагыңа угузайын, айтайын деп чечтим. Бул жерде отургандардын жана элимдин аксакалдарынын көзүнчө анын кунун төлөп кайрып ал. Эгерде кунун төлөп кайрып алгың келсе, кайрып ал. Андай кылгың келбесе, мага айт. Мен билгидей болоюн. Анткени сенден бөлөк эч ким кунун төлөп кайрып ала албайт. Сенден кийинки эле жакын тууганы менмин" деди. Ал: "Кунун төлөп кайрып алам" деди. Буз: "Нааминин жерин кайрып алгың келсе, маркумдун аялы Мааптык Рутту кун менен кошо кайрып алышың керек. Үлүшү маркумдун наамында калыш үчүн Рутту аялдыкка алышың керек" деди. Ошондо ал тууганы: "Мен аны ала албайм, үлүшүм бузулуп калат. Аны сен кабыл ал, мен кабыл ала албайм" деди. Мурун Ысрайыл элинде сатып алууда жана алмашууда ар бир ишти бекемдеш үчүн мындай салт болгон. Бири өзүнүн бут кийимин чечип экинчисине берген. Бул Ысрайылда күбөлүк катары болгон. Анан тууганы Бузга: "Өзүң сатып ал" деди да бут кийимин чечти. Ошондо Буз аксакалдарга жана бүт элге: "Менин Наамиден Элимелектин бүт жерин, Килион менен Махлондун бүт жерин сатып алып жатканыма силер азыр күбөсүңөр. Үлүшү маркумдун наамында калыш үчүн, маркумдун ысымы бир туугандарынын арасында жана жашаган жеринде өчпөшү үчүн Махлондун аялы Мааптык Рутту аялдыкка алып жатам. Силер бүгүн буга күбөсүңөр" деди. Дарбазанын алдында турган бүт эл жана аксакалдар мындай дешти: "Биз күбөбүз. Үйүңө кирген аялды Теңир Ысрайылдын тукумун улаган Рахель менен Леядай кылсын. Эфратада байлыкка ээ бол, Бейт-Лехемде ысымың даңазалансын. Теңир сага ушул жаш аялдан бере турган тукум Тамар жүйүткө төрөп берген Перестин тукумундай болсун." Ошентип Буз Рутту алды. Рут анын аялы болуп калды. Ал Рутка жакындады. Теңир берип анын боюна бүтүп уул төрөдү. Ошондо аялдар Наамиге мындай дешти: "Теңирге даңк, ал сени мураскорсуз калтырган жок. Анын ысымы Ысрайылда даңкталсын. Ал сага кубаныч тартуулайт, карыганыңда багат, анткени аны сени жакшы көргөн, сен үчүн 7 уулдан артык болгон келиниң төрөп берди." Наами ал баланы алып, койнуна салып көтөрүп жүрдү. Анын бакма энеси болду. Кошуна аялдар Наами уулду болду деп баланын атын Обейт коюшту. Ал Дөөттүн атасы, Жишайдын атасы. Перестин санжырасы мындай: Перестен Хесрон төрөлгөн, Хесрондон Рам төрөлгөн, Рамдан Аминадап төрөлгөн, Аминадаптан Нахшон төрөлгөн, Нахшондон Салмон төрөлгөн, Салмондон Буз төрөлгөн, Буздан Обейт төрөлгөн, Обейттен Жишай төрөлгөн, Жишайдан Дөөт төрөлгөн.
28 бөлүм. Жээки аманесен чыккандан кийин аралдын аты Мелит экендигин билдик. Жергиликтүү эл бизге өзгөчө адамкерчилик көрсөттү. Алар от жагып бизди чакырышты. Анткени жамгыр жаап, суук болуп жаткан эле. Павыл бир топ кургак чырпык терип келип, отко салып жатканда, ысыктыктан улам бир уулуу жылаан чыгып, анын колуна жабышты. Жергиликтүү эл анын колуна жабышкан жылаанды көргөндө бири-бирине бул адам киши өлтүргүч болсо керек, деңизден аман чыкса да акыйкаттык аны тирүү калтырган жок дешти. Бирок Павыл жылаанды отко силкип таштады. Андан эч кандай зыян тарткан жок. Алар Павылдын денеси шишип кетет же болбосо ал мүртөлөт деп күтүп жатышкан эле. Бир топ убакыт өтсө да ага эч нерсе болгон жок. Ошондо алар ойлорун өзгөртүшүп, бул бир кудай болсо керек дешти. Ал жерден алыс эмес жерде аралдын башчысы Публий деген адамдын жери бар эле. Ал бизди чакырып 3 күн меймандостук менен коноктоду. Публийдин атасы ысытма жана ич өткөк менен ооруп жаткан эле. Павыл анын жанына барды да, сыйынып колдорун анын үстүнө коюп, аны айыктырып койду. Ошондон кийин аралдагы башка оорулуулар да келип айыгып жатышты. Алар бизге урмат сый көрсөтүп, жолго чыгаарыбызда керектүү нерселер менен камсыз кылышты. 3 айдан кийин ушул аралда кыштаган эгиз кудайлар деген Александриялык кеме менен деңизге чыктык. Сиракуза шаарына барып, ал жерде 3 күн болдук. Ал жерден чыгып Регия шаарына келдик. Бир күндөн кийин түштүк шамалы соккондуктан эртеси күнү Путеол шаарына келдик. Ал жерден бир туугандарды таптык. Алар бизден 7 күнгө калуубузду өтүнүштү. Андан кийин Римге жол тарттык. Ал жердеги бир туугандар биз жөнүндө угуп, Апий аянтына жана 3 мейманкана деген жерге чейин келип, бизди тосуп алышты. Павыл аларды көргөндө Кудайга ыраазычылык билдирди жана кайраттанып да калды. Римге келгенибизде жүз башы туткундарды падышанын аскер башчысына тапшырды. Павылга болсо бир аскер менен өзүнчө жашоого уруксаат берилди. 3 күндөн кийин Павыл жүйүттөрдүн эң атактуу адамдарын чакыртты. Алар чогулганда мындай деп сүйлөй баштады: Агайын туугандар, элге каршы же ата-бабаларыбыздын салттарына каршы эч нерсе кылбасам да, кишенделип Иерусалимден римдиктердин колуна салынып берилдим. Алар мени сурак алып, менден өлүм жазасына тарткыдай кылмыш таба албай коюшкандан кийин бошотмокчу болушту. Бирок жүйүттөр каршы чыгышкандыктан мен Рим падышасынын сотун талап кылууга аргасыз болдум. Бирок мен ал сотту өз элимди айыпташ үчүн талап кылган жокмун. Мен силерди мына ушул себеп менен силер менен көрүшүп сүйлөшүү үчүн чакырдым. Анткени мен Исраил элинин үмүтү үчүн ушул кишем менен кишенделдим. Ошондо аларга биз жүйүт аймагынан сен жөнүндө эч кандай кат алган жокпуз. Келген бир туугандардын эч кимиси сен жөнүндө кабарлаган жок. Эч бир жаман нерсе айткан да жок. Ошондой болсо да сенден өз оюңду кууз келет. Анткени биз бул окутуу жөнүндө баардык жерде талаш тартыш болуп жатканын билебиз дешти. Ошентип алар бир күндү белгилешип алып, Павыл жашап турган үйгө дагы көптөгөн жүйүттөр менен келишти. Павыл аларга эртеден кечке чейин Кудайдын падышачылыгы жөнүндө күбөлөндүрүп, Тоорат жана пайгамбарлар китептеринин негизинде Иса жөнүндө ишенимдүү далилдерди келтирди. Кээ бирөөлөрү айтылган сөздөргө ынанышты, ал эми кээ бирөөлөрү ишенишкен жок. Өз ара келише албай алар тарая башташты. Ошондо Павыл аларга мындай деди: Ыйык рух Ишая пайгамбар аркылуу биздин ата-бабаларыбызга мындай деп туура айткан экен: Бул элге барып айт, кулагыңар менен угасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Көзүңөр менен карайсыңар, бирок көрбөйсүңөр. Анткени көздөрү менен көрбөш үчүн, кулактары менен укпаш үчүн, жүрөктөрү менен түшүнбөш үчүн, мага кайрылып айыкпаш үчүн бул элдин жүрөгүн май басты, кулактары катууланды, алар көздөрүн жаап алышты. Ошондуктан билип алгыла, Кудайдын куткаруусу бутпарастарга жиберилди. Муну мына ошолор угушат. Ал ушул сөздөрдү айтканда жүйүттөр өз ара көпкө талашып тартышып тарап кетишти. Павыл Римде 2 жыл батырда жашады. Келгендердин баарын кабыл алып, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө, Теңир Иса Машаяк жөнүндө кайраттуулук менен айтып, аларды тоскоолдуксуз окутуп жатты. 39 бөлүм. Жүйүт падышасы Ситкиянын падышачылыгынын 9 жылынын 10 айында Бабыл падышасы Небухадоносор өзүнүн бүт аскери менен Иерусалимге келип, аны курчап алды. Ал эми Ситкиянын падышачылыгынын 11 жылынын 4 айында айдын 9 күнү шаар каратылып алынды. Ошондо Бабыл падышасынын баардык төрөлөрү шаарга кирип, ортоңку дарбазанын алдына жайланышышты. Алар Нейргал Сарецер, Самгар Небо, Эбнухтардын башчысы Сарсехим, сыйкырчылардын башчысы Нейргал Сарецер жана башка Бабыл падышасынын баардык төрөлөрү. Жүйүт падышасы Ситкия жана баардык аскер адамдары аларды көргөндө качып жөнөштү. Алар түн ичинде падышанын багын аралап, эки дубалдын ортосундагы дарбаза менен шаардан чыгып, түздүккө кеткен жол менен жөнөштү. Бирок Каздимдердин аскерлери алардын артынан кууп жөнөштү.
Ситкияны Жерихо түздүгүндө кууп жетишти. Аны колго түшүрүп, Бабыл падышасы Небухаданасарга Хамат жериндеги Риблага алып келишти. Падышаларга ошол жерде өкүм чыгарды. Бабыл падышасы Ситкиянын уулдарын Риблада Ситкиянын көз алдында сайып өлтүрдү. Ал жүйүттүн бүт төрөлөрүн да сайып өлтүрдү. Ал эми Ситкиянын эки көзүн оюп, аны Бабылга алып кетиш үчүн кишен салып койду. Падышанын үйүн жана элдин үйлөрүн каздимдер өртөп жиберишти. Иерусалимдин дубалдарын кыйратышты. Ал эми шаарда калган элдин калдыгын, ага өтүп кеткендерди жана калган башка элди сакчылардын башчысы Небузарадан Бабылга туткундап кетти. Эл арасындагы эч нерсеси жок жардыларды болсо, сакчылардын башчысы Небузарадан жүйүт жеринде калтырды. Аларга ошол эле күнү жүзүмдүктөр менен айдоо жерлерди берди. Ал эми Жеремия тууралуу Бабыл падышасы Небухаданасар сакчылардын башчысы Небузараданга мындай буйрук берди: аны колуңа алып, ага көз салып жүр. Ага эч кандай жамандык кылба. Ал сага кандай айтса, сен ага ошондой кыл. Ошондо сакчылардын башчысы Небузарадан, эвнухтардын башчысы Небушазбан, сыйкырчылардын башчысы Нейргал Сарецер жана Бабыл падышасынын бардык төрөлөрү киши жиберип, Жеремияны күзөтчүлөрдүн короосунан чыгарып алышты. Анан аны Сапан уулу Акикам уулу Гедалиянын колуна тапшырып, үйүнө жеткирүүнү буйрушту. Ошентип ал эл арасында жашап калды. Жеремия сакчылардын короосундагы зынданда жатканда Теңирден ага сөз болгон: бар, Эфиопиялык Эбет Мелеке мындай деп айт: Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына мен бул шаар тууралуу жакшылыкка эмес, жамандык айткан өзүмдүн сөзүмдү аткарам. Алар ошол күнү сенин көз алдыңда жүзөгө ашырылат. Бирок мен сени ошол күнү куткарам дейт Теңир. Сен өзүң корккон адамдардын колуна салынып берилбейсиң. Мен сени куткарам. Сен кылычтан өлбөйсүң, сенин жаның олжо ордуна өзүңдө калат, анткени сен мага таяндың дейт Теңир. 11 забур. Ырчылар тобунун башчысына 8 кылдуу аспап менен дөөттүн забуру. Теңир куткар, анткени адил адамдар калбай калды. Адам баласынын арасында ишенимдүүлөр жок. Ар ким өз жакынына жалган айтууда, жүрөктөрүнүн анткорлугунан кошомат кылып сүйлөшөт. Теңир кошомат кылып сүйлөгөндөрдү жана ыгы жок кооздоп сүйлөгөндөрдү бүт бойдон жок кылат. Биз тилибиз менен жеңебиз, оозубуз өзүбүздүкү, эмне айтсак өзүбүз билебиз, бизге ким кожоюндук кылат дегендерди Теңир жок кылат. Жакырлардын азап чеккени үчүн, кембагалдардын үшкүрүктөрү үчүн азыр ордуман туруп, кимди кармап алгысы келип жатышса, ошону коркунучсуз жерге коем дейт Теңир. Теңирдин сөзү таза сөз. Топурактан тазаланып, меште 7 жолу эритилген күмүш. Теңир, сен аларды сактап каласың. Аларды ушундай адамдардан түбөлүккө коргойсуң. Адам баласынын арасынан эч нерсеге арзыбагандар өздөрүн жогору көтөрүшкөндө, бардык жерде ыймансыздар башчылык кыла башташат. 12 забур. Ырчылар тобунун башчысына дөөттүн забуру. Теңир мени таптакыр унутуп койдуң. Качан эстейсиң? Жүрөгүмдү күнүтүн эзген кайгыдан качан арылам? Качанга чейин мен өз жаным менен өзүм кеңешем? Качанга чейин азап жүрөгүмдү күнүтүнү өйүт? Качанга чейин душманым мага үстөмдүк кылат? Назарыңды сал, Теңирим. Мени ук, Кудайым. Көзүмдү ач, өлүм уйкусу менен уктап калбайын. Менин душманым аны жеңдим дебесин. Олку солку болсом, куугунтукка алгандар табасы канып сүйүнбөсүн. Мен болсо өзүңдүн ырайымыңан үмүт кылам. Жүрөгүм сенин куткарууңа кубанат. Мага ырайым кылган Теңирди мактап ырдайм.